Аял, сен асылсың. Сен төрөлгөндө үйүңө береке эшиги ачылган. Сен төрөлгөндө 40 жылкылуу болдук деп сүйүнчүлөшкөн. Ошол күнү атаң бейиштин жытын искеген. Быйтыйган колуң менен буламыкты мыжыга кармап, аны атаңдын оозуна салчусуң. Непамда атаңдын сакалына буламык жугуп калса, ботко колуң менен аны тазалачусуң. Кенедейиңде атаңдын чокоюн түкүрүгүң менен жылтылдата тазалап койчусуң. Атаң сырттан чарчап, кабагына кар жаап кирсе да, бойтоңдоп алдынан чуркап чыкканыңда, маңдайы жарыла сүйүнүп, эртеден берки мүшкүл, көйгөй, кайгы капанын баарын унутчу. Самайыңдан сылап, бейиш жытыңды кере-кере жыттап, эс алып калчу. Атаңдын, агаларыңдын байпактарын жууп берип, апаңды түшүктөн куткардың. Агаларың, инилериң, атаң баш болуп чак-чалекей түшүрө чачып кеткен үйдү мизилдете тазаладың. Сен 12-ге толуп, атаң да, апаң да колу узарып жыргап калды. Эч кабатыр болбой, үйдү сага таштап кетишет. Үй тазалап, тамак бышырып, киргок жууп эле тим болбостон, ини сиңдилериңди да багып чоңойтуп жатасың. Бүгүн сен турмушка узадың. Баары башка, баары жат. Көзү башка жакты карамыш этип, көңүлүндө кандай болду экен деп күдүктүү тиктеп кайната. Колунан эмне келип, эмне келбейт деп сынаакы тиктейт кайнене. Кече эле жаным, күнүм, айым деп өпкө жүрөгүн чаап жүргөнүн унуткан өңдү тигини берип койчу, муну алып койчу деп өктөм сүйлөйт күйөө. Сен эми 7 атаң көрбөгөн ушул жат үйдө, жат адамдардын арасында атаң да, апаң да, бир туугандарың да жок, өзүң жашайсың. Аял, мындайга сен гана чыдайсың. Көкүрөгүңдө көзү ачыла элек ымыркай. 9 ай бою көтөргөнүң аз келгенсип, муну төрөгөндө көр оозуна барып келдиң. Анын баа деген үнүн укканда, 9 ай тарткан түйшүгүң да, азыр төрөттө көргөн азабың да эсиңден чыгып кетти. Эгер сен төрөттө тарткан азапты эркек тартса, аны өмүрү өткөнчө унутмак эмес. А сен уnuттуң. Мына эми экинчисин, анан үчүнчүсүн төрөдүң. Үйдүн түйшүгү сенин мойнуңда. Элден биринчи турасың. Күйөөңдү ишке, балдарыңды мектепке даярдайсың. Алар чачканды жыйнап, бузганын оңдоп, кирдеткенин жууп, элдин артында жатасың. Күйөөңдүн корс мүнөзүн, балдарыңдын бултуңдап, тултуңдап кыял көрсөткөнүн көтөрөсүң. Ооруйсуң, чыдайсың, кыйналасың, сабыр кыласың. Кызың төрөсө өзүң кошо төрөгөндөй болосуң. Балаң ооруса өзүң кошо ооруйсуң. Небереңдин жалайыгын жууп, ошондон рахат аласың. Сен күйөөңдү күнөөдөн сактадың. Күйөөң, балдарың дайым сенин жүрөгүңдө. Сен аларды бир мүнөттө унутпай, аларга дуа кылып, бале кырсыктан калкаладың. Жараткандын буйругун аткарып, бою башыңды жат эркекке көрсөтпөдүң. 5 убакыт намазыңды окуп, 30 күндүк орозоңду кармадың. Күйөөң жокто мал мүлкүн иреттеп, балдарың, ананда өзүңдүн абийириңди сактадың. Ушул себептүү сага бейиштин каалаган эшигинен кирүүгө уруксат берилди. Сенин сөөгүң табытта, буркурап ыйлап балдарың, душман көзүнө күйүмүш этип күйөөң турат. Баарынын арманы ичинде. Көзүң барда кадырыңа жете албаган күйөөң да, жакшылыгың менен ак сүтүңдү актай албаган балдарың да сенин асылдыгыңды эми билип жатышат. Аял, сен асылсың. Асылдыгыңды өзүң да билбейсиң, өзгөлөр да билбейт.